Саламатсыңар балдар? Ордо каладагы номер 40 мектепте 1-сабак окуучулардын уюлдук телефондорун атайын кутучага чогултуу менен башталат. Мурдараак окуучулар сабак учурунда гаджеттерин каалагандай колдонуп жүрүшчү. Бирок мугалимдер бул көрүнүш сабактын жүрүшүнө, окуучунун көңүл буруусуна бир кыйлар терс таасирин тийгизерин байкашкан. Сабак учурунда балдардын телефону жанында болуусу бул балдарды көңүл буруусун начарлатат. Балдар алаксый, телефон карашат. Мугалимге көңүл буруусу начар болуп, ошондуктан биз телефондорун чогултуп алып, доскага өтөбүз, экрандан көрсөтөбүз момундай кылып. Анан ата-энелерге эскертип айтып коем, мен өзүм как раз ушу класстын класс жетекчиси болом. Эгерде ата-энеге бала керек болсо, ата-энелер мага кайрылышат. Өткөн аптада президент Садыр Жапаров окуучулардын сабак учурунда чөнтөк телефондорун колдонуусу окуу процессине терс таасирин тийгизип жатканын айтып, бул маселени ата-энелер менен биргеликте талкуулап туура чечим кабыл алуу зарылдыгын белгилеген. Ал арада Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев жалпы билим берүүчү уюмда мобилдүү түзүлүштү пайдаланууну жөнгө салуу жөнүндөгү мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Негизги максат балдардын билим алуусун камсыздоо менен санарип дүйнөсү алып келген кибербуллинг же болбосо соц түйүндөрдө басмырлоо сымал көрүнүштөрдөн коргоо. Демилгечинин айтымында мыйзам долбоору менен балдардын гаджеттерди колдонуусуна тыюу салынбайт, ал жөнгө салынат. Ар бир жетекчи өзүнүн мектебинде, албетте бул жерде ата-энесиз иш болбойт. Ата-энелер менен кеңешип, ошол мобилдик түзүлүштөрдү кантип колдонуу, кайсы жерде колдонуу, кайсыл убакта колдонууну ар бир мектеп өзүнүн ички эрежеси менен киргизет. Эки маселе болот да, же балдарга уюлдук телефондорду тыюу салалыкпы, же болбосо ошонун пайдалануусун, колдонуусун жөнгө салалыкпы деп айтып атабыз. Биздин мыйзам долбоордо биз ошол мектептердин жетекчилерине мүмкүнчүлүк берип атабыз. Мыйзам долбоорун иштеп чыгууда эл аралык тажрыйбада эске алынган. Мисалы, Европанын бир катар өлкөлөрү интернетке кошулган гаджеттерди окуу жайларга алып келүүгө толук тыюу салган. Бирок ал мамлекеттер алгач окуучуларын китеп менен 100% камсыз кылган. Ал эми Кыргызстанда бул көрсөткүч расмий түрдө 74%га гана жетет экен. Тиешелүү министрлик болсо бул көрсөткүчтү жоюу үчүн этап менен электрондук мектеп, электрондук китеп деген долбоорлорду ишке ашырганы турат. Биз мектепке өтүп электрондук китептин баарын жазап бүткөндө STEM технология деп атабыз. Ошол предметтерди мына киргизүү этаптары башталган жатат. Келечекте эң жакшы шарттар түзүлөт. Биз кагаз түрүндөгү китептерди башталгыч класстарда гана калтырууну биз сунуштап атабыз. Жогорку класс, мисалы үчүн 7ден 12 класска чейин биз ошо электрондук китептердин жардамы менен өтөбүз. Мындай маселе болбойт да. Ложим телефоны. Спасибо, отлично, молодцы. Дегеле дүйнөнүн санариптешүүсү менен окуучулардын уюлдук телефонду колдонуусун азайтуу маселеси байма-бай көтөрүлүп келет. Себеби балдардын психологиясын бузуп, терс таасирин тийгизүүчү контенттер толгон токой. Андыктан тиешелүү көзөмөл болушу зарыл дешет талдоочулар. Билим берүүдө мектепте ар кайсы платформаларды сунуштап, мисалы Я-класс деген бар. Ал жерде ар бир предмет боюнча берилген тапшырмалар, ар кандай, мисалы үчүн математика сабагынан тренажерлор, андан тышкары ар бир темага ылайыктуу видеолор жайгаштырылган. Андан тышкары мисалы үчүн англис тилин үйрөнүш үчүн деле өтө көп платформалар бар. Ушундай багыт берип, балага туура багыт берип, ошол эле интернетти билим алууга бура турган болсок, анда бир аз пайдасына иштеткен болобуз. Ал эми Жогорку Кеңеште иштелип чыккан мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Ага ар бир ата-эне катышып өздөрүнүн пикирин билдирсе болот. Акмарал Сабатар, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.